Саламатсыздарбы? Биз апам Талас областынан келди. Талас областынын Бакай Ата району Өзгөш айынан. Мен өзүм Аксыга турмушка чыккам, бирок ошо клиника Синаметти мен ошол жактан угуп, ошол жактан аябай кызыгып, өзүм мындай дилгирленип калгам. Анан апамды биз буга чейин ошо көзүнөн көп жакка алып бардык да, көзү бат-баттан тарта берчү, анан оозу бир жакка тартылышып калган да. Анан иглотерапия алды, ишилип барбаган жерибиз калган жок, бирок ушул жакты угуп, аябай дегдеп атайын ошол жактан келип апамды көрсөтүп атабыз. Жакшы, апам биринчи эле күнү аябай жакшы результат алды. Анткени көзү бат-бат тартып, уже шишип, кызарып кеткен болчу да. Анан өзү да жадап кеткен болчу. Азыр биринчи эле күнү апа жакшы, Кудай буйрса. Анан биздин сүйүнүп атканыбыз, апам баштапкы абалына келатат, уже 2-3 жылдан бери ушу менен күрөшүп аттык эле. Апам азыр жакшынакай, көзү көп тартпайт. Анан эми айта турган сөз көп, конечно. Бул жерде эң биринчи биз ошо Шайлообек агайга ыраазычылык билдиребиз. Экинчиден ушул эжени, апамды көргөн эжеге, Гүлзида Асанбаева эжеге Аллах ыраазы болсун. Анткени чындап чын жүрөгүнөн бизге туура назначение берген үчүн, туура дарылаган үчүн апам ушундай жакшы жыйынтык берип атат деп ойлойм. Анан жалпы ошо клиника Сенаметке дагы ыраазычылык. Мен кечээ сунуш пикир китебиңерге дагы жазып чыкканмын. Аябай мындай бир ушундай деңгээлде, мыкты, жогорку деңгээлде клиника ачылганына чексиз шүгүр. Эми албетте заманбап клиника көп азыр, бирок именно ушундай бир адамды дене жактан да, анан рухий жактан да параллельно дарылаган клиника ушул азыр алдыңкы орунда деп эсептейм. Жана бул жерде ар бир иштеп аткан кызматкерлердин дагы ушу бейтаптарга биринчиден, анан кардарларга, бизге окшогон баардыгына жакшы мамиле кылып, ушу ар бир сураган суроого эринбей жооп беришип, ушу жылуу сөз менен эле адам жакшы болуп кетет. Ошонун баардыгын тең алып аткан сиздерге рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, эки дүйнөлүк пайдалуу амалдарды жасап жүрө бериңиздер.